Кыргызстанда азык-түлүк, жашылча жемиш жана башка продукциялар кымбаттоодо. Акыркы жумада сабиздин баасы 100 сомго чыкты. Бишкектеги базарлардын биринде сатуучу болуп иштеген содагер килограммы 30 сом болгон сабизди ушул күндөрү 100 сомдон сатып жатканын айтты. Эсептей келгенде бакандай 70 сомго кымбаттаган. 2 күн болду көтөрүп. 2 күн. Сразу эле ушунча көтөрүп кетти. Сразу эле ушунча көтөрүп кетти. Буга чейин канчадан сатасыздар? Буга чейин 25-30 сомдон эле сатып атканбыз. Ошо Кыргызстандан эле кыргыздар алып келет. Кыргыздар алып келет. Сразу через граница Россия менен Казакстанга алып кетип жатпайбы? Ошол себептен морковка 100 сомдон болуп калды сабиздар. Именно ушу сабизде сыртка чыгып аткандан бизге жетишсиз болду. Жетишсиз болуп атат. Еще басай капусталары деле башка жетишсиз. 80 сомдон болуп атат. Басай капустада. А буга чейин канча эле бу? А буга чейин 20-25 болуп аткан башында. Ушу сабиз менен басай капустанын баасы резко көтөрүлгөн экен, а? Свитла кызылчалар деле мисалы 80 сомдон азыр. Бүт бар нерсе. Редка деле 60 сом, кызыл пияз деле мисалы 80 сом, 70 сом. Баалардын өсүшү калктын капчыгын кадимкидей бошотту. Эл өзгөчө айлык акы менен жашагандар тапкан кирешеси тамак ашка араң жетип жатканын айтышууда. Азыркы биринчи айлык мана элдикке көтөрүлбөгөндөн кийин соответственно айлыктар азыраак болсо, продукты кымбаттап атса карапайым элге эле кыйын болот. Эми биз айыл жеринде билинбейт. Биз айылда жашайбыз. Биякта болсо көрүнүп атат. Иштебегендер, күнүмдүк акча тапкандар аябай эле кыйналып атат. Балдарга жардам берип атабыз. Ал эми депутаттар бышыкчылык маалда кымбаттаган азык-түлүк баасын убагында жөнгө салууну талап кылышты. Бүгүнкү күнү биз эң бир бышыкчылык маалда эгерде биз азыр ушундай кымбат болуп аткан болсо, анда кыш мезгилинде биздин жарандарыбызга, биздин элдерибизге өтө кыйын болот. Ошондуктан сөзсүз түрдө буну монополиясы же болбосо ошо айыл чарба министрлиги дыйкандарыбызга шарттар түзүп бериш керек. Бааны сөзсүз түрдө көзөмөлдөш керек. Эгерде биз бүгүнкү күнү бааны көзөмөлдөбөсөк, бул өтө бир мындай элдерибизге бир чоң бир жашоого бир мындай кыйынчылыктарды алып келип атканды түшүнсөк болот да, себеби бүгүнкү күнү бышыкчылык маал. Ошондуктан тез арада өкмөт бул маселени чечиш керек. Монополияга каршы жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Кеңешбай Тайлаков кымбатчылыкты доллардын наркынын өсүшүнө жана тышкы жагдайларга байлады. Ошондой эле ал сүйлөшүп алып бааны көтөргөндөр ортомчулар боюнча иштер жүрүп жатканын кошумчалады. Акыркы кезектерде ушул азык-түлүккө болгон баалар кескин кымбаттады. Бүгүнкү күндө сиз сураган инфляциянын көлөмү жалпысынан алганда 4,8% ылайык бизде мамлекетте. Бирок ошол эле убакта биз ички баягы сезондук фактордун таасири менен кээ бир азыктар кымбаттап атат да. Бул картошка азыгы, кечеги күнгү сабиз азыгы. Бул жерде спекуляция бар. Биз өзүбүздүн иш чараны баштаганбыз. Өзгөчө Чүй областынын 2 зонасында бир 3-4 ишкер бар экен. Ал жергиликтүү бийликтин жардамы менен ошолордун үстүндө иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө антимонополный расследование жүргүзүлүп атат. Тийиштүү материалдарды топтоп, анан тийиштүү органдарга өткөзүп беребиз жакын арада сабиз боюнча. Эми бул жерде көптөгөн факторлор бар. Ошол эле мисалга алсак, өсүмдүк майына жана кумшекерге жөнгө салуу кирген бүгүнкү күндө. Жалпы мамлекет боюнча түндүк зоналарга 10%га чейин үстөп койгонбуз, торговый надбавка. Ал эми Баткен, Ош, Жалал Абад областына 13%га чейин көзөмөлдөө иштери жүрүп атат. Бүгүнкү күндө 23 факт аныкталды. Тийиштүү антимонополдук иш чаралар жүрүп атат. Ошондой эле 48 факт боюнча баягындай иштер, түшүндүрүү иштери жүрдү да. Андан мындан бияка негизсиз баа көтөрүүгө жол берүү боюнча толук иштер жүргүзүлөт. Ал эми негиздүү болсо, бул жерде биз андай иш чарага мындай бөгөт кое албайбыз да, белгилеш. Кыргызстанда азык-түлүк коопсуздугуна коркунуч бар экенин министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов парламент жыйынында ачык эле айтты. Коркунуч бар, муну биз жашырбай айтып атабыз. Анткени көзүңүздөр көрүп, көпчүлүк өзгөчө мына 750 000 тонна ун камсыздасак, ошонун 40%га жакыны, башты 50% биз импорт менен алабыз. 105 000 тонна сахар колдонсок, анын 50 000 тоннадай өзүбүз өндүрөбүз, калганы жарымдан көбү импорт алабыз. Өсүмдүк майы боюнча ушундай эле картина. Тескерисинче 85% импорт алабыз өсүмдүк майын.
Ошондуктан бизде ушундай тапшырма коюлган. Быйыл эми тилекке каршы мына кызыл аянттарын көбөйтүрдүк элек. Суу жетпей бул маселе аягына чыкпайт. Жашырбай ачык айтабыз. Бирок биздин максат ушул комплекстүү чечимдерди алышыбыз керек да. Албетте айыл чарбасы бул прибыль бербейт, дотацияда турат. Ошон үчүн мына бул азыркы жашыл экономика мына бүгүн эле ушу ООН менен да ушундай сүйлөшүү болду. Көп инвесторлорду биз ушул азык-түлүк коопсуздук маселесине бурушубуз керек да. Андан сырткары мен эми ачык айтайын, запастарды азыр камдап атабыз. Кышка өзгөчө ушул ун, май, кумшекер жана башка баягы эң негизги необходимый продукты питанияларды. Өлкөдө күнүмдүк керектелүүчү азык-түлүктүн баасы алсак бир жылда байкаларлык кымбаттады. Мындан ары эмне болот деген таризде айыл чарба жаатында мурда иш алып барган адистердин божомолун угуп көрдүк. Эми биз деген азыркы абалды айтсак, азыр эле уже бул тоюттун эң негизги тоютка кете турган продукция 2 эсе кымбат болуп атат мурдагы жыл менен салыштырмалуучу. Бул деген баары эми бияктан эмненин баасы кичине түшүшү мүмкүн, бул жүгөрүнүкүрө түшүшү мүмкүн, же жок дегенде ошол деңгээлде калып калышы мүмкүн да дагычы. Калгандын баарын баасы андан да көтөрүлөт дегенди биз божомолдой берсек болот да. Уже точно түшпөйт да бааларчы. Бул тоютка кире турган продукциялар катары айтсак, бул демек кийин сөзсүз түрдө бул мал чарбага дагы, то есть эттин баасына дагы, сүттүн баасына дагы, жумуртканын баасына дагы көтөрүлгөнгө өзүнүн катуу таасирин тийгизет. Мындай менин оюмча уже мындай реалист болуп эле өсүш болот. Бизге баары боло бериш керек да. Азык-түлүктүн баасы өлкө оор экономикалык кризиске капталган чакта кымбаттады. Негизи эле калктын кирешесинин азайып, товардын баасынын кымбатташы барып келип кыргызстандыктардын жашоо турмушунун оорулошуна алып келет дегендер дагы жок эмес.